1991-жылы өз көз карандысыздыгын жарыялоо менен Кыргыз Республикасы дүйнөлүк коомчулуктун толук мүчөсү катары өзүнүн улуттук армиясынын түзүлгөндүгүн жарыялады. Ошол эле жылдын 3-декабрында Кыргыз Республикасынын президентинин номер 386 жобосуна ылайык өлкөбүздүн көз карандысыздыгын жана коопсуздугун бекемдөө максатында Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясы түзүлгөн. Мне дали на руки указ президента о создании Национальной гвардии, дали копию указа о назначении заместителем командира Национальной гвардии полковника Курбаналиева Камчебека, и больше никаких документов не было. То есть вот исходя из этих двух бумаг мне нужно было начать формирование гвардии. Выделили в Доме правительства на 6-м этаже 618 кабинет, это небольшой. Когда я задал вопросы, а где будут размещаться гвардия, в каких военных городках, техника, вооружение, где брать, мне просто ответили: это уже ваша проблема, это ваша головная боль, и вы сами должны над этим думать. 1992 жылдын январь айынан апрель айына чейин улуттук гвардияга офицердик толуктоолор жүргүзүлгөн. Ал эми 300 гвардиячы атамекенге кызмат кылууга 20-июлда ант беришип, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга киришкен. 1999 жылы гвардиянын атайын багыттагы даярдалган бөлүгү куралдуу күчтөрдүн бириккен уюму менен эл аралык террористтер менен күрөшүүгө катышкан. Анда көрсөткөн эрдиктери үчүн 8 офицер жана сержанттар Манас ордени, эрдик медалы жана президенттин ардак грамотасы менен сыйланышкан. Улуттук гвардия түзүлгөндөн бери мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын коргоо, мамлекеттик маанилүү объектилерди кайтаруу, Кыргызстанга чет өлкөдөн келген мамлекеттик башчыларынын жолугушуусун, ритуалдардын жана протоколдук иш-чараларын камсыздоо, коопсуздукту сактоо, тосуу жана узатуу милдеттерин аткарып келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен бирдикте табигаттын жаратылыш кырсыктарын токтотууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташуу келишими боюнча терроризмге каршы күрөшүү жана тынчтык миссияларына катышып келет. Улуттук гвардия басып өткөн 28 жылда мамлекеттик маанилүү иш-чараларда улуттун жүзүн көрсөтүп гана тим болбостон, өлкөбүздүн намысын эл аралык машыгууларга, спорттук иш-чараларда дагы коргоп келүүдө. Соңку 2 жыл ичинде улуттук гвардиянын өздүк курамы көптөгөн машыгууларга катышып, күжүрмөн даярдыгын жогорулатууда. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун алкагында бузулбас боордоштук 2019, өз ара аракеттенүү 2019, Борбор 2019 машыгуулары, ал эми эки тараптуу кызматташтыктын алкагында Кытай куралдуу милициясы менен биргелешкен атайын террорчулукка каршы кызматташтык 2019, Кыргыз-Индия биргелешкен атайын багыттагы кошуундардын Канжар 2019 машыгуулары. Мындан тышкары командалык, штабтык жана мобилизациялык коопсуздук 2019 машыгуусунда биргелешкен атайын тактикалык Сарыташ машыгууларында коюлган тапшырманы так жана өз убагында кынтыксыз аткарышып, гвардиячылар өздөрүн татыктуу көрсөтүүгө жетишти. Гвардиянын аскерлери күжүрмөн кызматтан тышкары спорт жаатында дагы чоң жетишкендиктерге ээ болууда. Алсак, гвардиянын сержанты Мелисбек уулу Марлис эрежесиз мушташ таймашында Азияны жана дүйнөнү багындырып, өлкөнүн намысын коргоп келүүдө. Гвардиянын прапорщиги Рапиев Кайратбек ысык көлдү айлана 374 чакырым аралыкта тынымсыз 44 саат 55 минутада чуркап өтүп, куралдуу күчтөрдүн кадыр-баркын жогорулатууга салымын кошту. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалда өзгөчө абалдын режимин камсыздоодо улуттук гвардиянын өздүк курамы блокпосттордо кызматын ак ниеттүүлүк менен аткарышты. Гвардиячылар, мекен алдындагы антыңыздарга бек тургула. Улуттун жүзү, улуттук гвардия.